Ишеним партиясынын программасы жок. Биз аталган партиянын программасын текшерип көрүп, анын программасы кайсыл бир орусиялык партияныкынан көчүргөндүгүн аныктадык. Саламатсыздар, алдыда бул тууралуу мен Тыныстан Асыпбеков кененирээк айтып берем. Текшерүү учурунда келечектеги элдик депутаттардын программаны кайсыл сайттан көчүргөнүн таап алдык. 2020-жылы Орусиядагы парламенттик шайлоого Новые люди аталышындагы партия аттанган. Аталган партиянын программасы ачык булактарга жарыяланган. Ал эми Ишеним партиясынын копирайтерлери көп ойлонуп отурбай, ошол орусиялык партиянын программасын көчүрүп алып, негизги моменттерин гана өзгөртүп коюшкан. Аталган кыргыз жана орус партияларынын программаларын салыштырып көрөлү. Экөөнүн тең бардык бөлүктөрү бирдей иретте жазылган. Основание деп аталган биринчи бөлүк видение деп өзгөртүлгөн. Политическое устройство деген экинчи бөлүмү политика деп өзгөртүлгөн. Образование деген бөлүмдү наука и образование деп коюшкан. Чынында аябай таң каласың, эл ичинде бул копирайтинг деп аталат. Болгону сөздөрдү алмаштырып же башка сүйлөм жазып коесуң. Бирок мааниси ошол бойдон эле калат. Анда эки партиянын программаларын салыштырып көрөлү. Наше время пришлось в эпоху столкновения двух миров, старого и нового. Мир становится тяжелее и тяжелее. Бул сүйлөмдүн оригиналы мындай. Наше время – это эпоха столкновения старого и нового миров. Мир становится все сложнее. Көрүп турганыңыздардай, Новые люди партиясынын программасындагы абзацтардын алгачкы сүйлөмдөрүн гана көчүрүп коюшкан. Мисалы бул. Партия Ишеним, как защитница интересов общественности, готова обеспечить реальное политическое представительство. Мы надеемся, что успешно перейдем на новый, более высокий уровень развития. Ал эми түп нускасы мындай. Партия «Новые люди», как наиболее последовательный выразитель интересов сообществ, обеспечит им настоящее политическое представительство. Только так мы сможем совершить успешный переход к новому, более высокому уровню развития. Же болбосо армия тууралуу кыскача. Армия должна стать современным институтом, который предоставляет людям возможности для внедрения и развития, способный привлечь в свои ряды лучшие умы и стать локомотивом инновационной экономики. А оригиналында төмөндөгүдөй. Армия должна стать современным институтом, который дает человеку возможности реализации и развития, способным привлечь в свои ряды лучшие умы, стать локомотивом инновационной экономики. Ишеним партиясынын программасын кээ бир жерлери башка жактардан да көчүрүлгөн. Мисалы, программанын экономика бөлүмүндө мындай жери бар. Проведение исследований состояния экономики для обеспечения высоких и устойчивых экономических показателей, эффективное удовлетворение экономических потребностей, контроль за движением и использованием государственных ресурсов, обеспечение защиты экономических интересов страны на национальном и международном уровнях. Экономическо-правовой анализ арбитражной практики деген курсту ачып көрсөк, жогорудагы тексттер аталган курстун экономическая безопасность деген бөлүмүнөн алынган. Экономическая безопасность – состояние экономики, фирмы, личности, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический рост благосостояния, эффективное удовлетворение экономических потребностей, контроль за движением и использованием национальных ресурсов, защита экономических интересов на соответствующем уровне. Адилеттүүлүк үчүн айтып коелу, программанын социалдык жана транспорт деген эки бөлүгү көчүрүлгөн эмес. Аталган бөлүктөрдөн эч кандай көчүрмөнү тастыктай алган жокпуз. Жалпысынан Ишеним партиясынын программасы жок деп эсептегенге болот. Алар болгону орусиялык партиянын программасын өзгөртүп алышкан. Мен оюмча муну шайлоочулар билиш керек. Баса, Ишеним партиясы көчүрмө боюнча мурун дагы сөз болгон. Анда иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Ош шаардык кеңешинде шайлоо учурунда Ишеним партиясы Алмата шаарынын өнүктүрүү программасын көчүрүп алганын аныктаган болчу. Ишеним партиясынын программасы, анан ушул жерден биздин плагиаттарыбыз башталат. Бул биринчи абзац менен ушул мына Алматанын өнүгүшүнө салым кошо турган пландын сөздөрүн салыштырсак болот. Коёндой окшош. Биз чындыкты ачыкка чыгарууну улантабыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуз.